Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз Өрнөктүү өмүр рубрикасында кыргыздын чыгаан акыны жана сатириктердин бири, журналист, публицист, Кыргыз Республикасынын эл акыны Эсенгул Ибраев тууралуу айтып бермекчибиз. Эсенгул Ибраев 1933 жылы 16 мартта Нарын облусунун Чет Нуура айылында жарык дүйнөгө келген. 1952 жылы Нарын педагогикалык окуу жайын, 1961 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика факультетин бүтүргөн. 1994 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери. Акындын ырлары, сатиралары 1952 жылдан баштап жарыялана баштаган. Бөбөгүм аттуу туңгуч ыр жыйнагы 1964 жылы жарык көргөн. Андан бери Таң шокуму, Закымдар, Эңсө, Белес, Мөмөлүү дарак, Даван жана башка 20дан ашык ыр китептери чыккан. 1994 жылы Ибраев Эсенгул кыргыз окурмандарына мыкты сатирик катары таанымал болуп келген. Акындын Таң шокуму жыйнагында качып кетиптир, балпык эчак толтурмак экен, иттигим бар, антеринго антемин, чала ошого чала, профессор болмок жана башка сатиралык ырлары кирип, көбүнчө бул ырларда турмуштук социалдык темага кайрылып, негизги идеясы көралбастыкка, ичкиликке каршы күрөшүүгө болгон. 1970 жылы Ичин күйсө деген ат менен акындын кезектеги сатиралык ырлар 15 тамсил, 18 эпиграмма кирген. Сатираларында кызмат абалынан пайдаланып, өз керт башынын кызыкчылыгын көздөгөн мансапкор жегичтерди шорук ошент элди алдаган эки жүздүү калпычынын жийиркеничтүү жүзүн калпычы. Директорунун атасы өлсө да өз атасы өлгөндөй бозоп ыйлаган кошоматчыны. Суусун жуткурду, куру курсактын айынан өз балдарынын бактысына балта чапкандары. Таштанды сатиралык ырларында аеосуз мурчтуу сөздөр менен сынга алган. Сатира менен мазактоо ошондой эле тамсилдин башка сапаты акындын Ичин күйсө аттуу жыйнагында кене менен бозборук, тиш менен бүйлөө, арпа менен чырмок, кийинчерээк чыккан Эңсө жыйнагында үпүп башкарма, коңуз менен кумурска, алакой менен каракой, балапан, көрүүдөн калган көз. 1984 жылы жарыяланган. Белес жыйнагында мурундун көзү, демилгечи түлкү, ооз менен калемпир жана башка тамсилдеринде типтүү образды түзүү үчүн аллегориялык ыкманы чебер пайдалана билгенин байкоого болот. Акындын тамсилдери ар кандай тематикада, ар түрдүү багытта жазылган. Мунун баары тең биз жашап жаткан коомдогу адамдардын жат элементтерине каршы элдешпес күрөшүү, алардын маскаралоо жүзүн ачуу автордун ыйык парзы. Эсенгул Ибраевдин алдамчылыкка, жатып ичер жан бактыларга, кошоматчыларга, өзүмчүлдөргө, элди алдаган мамлекеттик ишмерлерге арналып ар кыл тематикада жазган тамсилдери биздин азыркы өткөл турмушубузда дагы бүтпөс түйшүктөрдү кучагына алат. Мына ушундай жаңы заман шартына жараша жаңы тема, жаңы идеяларды чагылдырууда Эсенгул Ибраевдин талбай эмгектенип келе жатканын анын Эсенгулдун ырлары жыйнагындагы Кер кашка менен Сур кашка деген тамсилинен да көрөбүз. Тамсилде Кер кашка менен Сур кашканын аллегориялык образы азыркы биздин өткөл мезгилде эң бир актуалдуу орунду ээлеп келе жаткан шайлоо темасына кайрылган. Ибраев балдар адабиятында да жемиштүү эмгектенип, бир нече китеби басылып чыккан. Ибраевдин поэзиясы жайдары руху, тилинин жатыктыгы, ыргактуулугу, ойдун тереңдиги менен айырмаланган. Ал Фет, Маяковский, Гамзатов, Кулиев, Винокуров жана башка чыгармаларын которгон. Анын айрым чыгармалары немис, поляк, орус, украин, казак, өзбек, түркмөн тилдерине которулган. Эсенгул Ибраев 2005 жылы дүйнө салган. Чыгыш университетинин журналистика кафедрасында 2001 жылы эмгектенген. 2005 жылдан бери журналистика кафедрасы акындын атын алып келет. Ошондой эле борбор шаарыбыздын көчөлөрүнүн бири Эсенгул Ибраевдин атында.